Кыргызстанда пенсиялык система ушундай эсептелген. Пенсиянын базалык бөлүгү, камсыздандыруучу бөлүгү жана топтомо бөлүгү болуп 3 бөлүктөн кошулуп келип, жалпы пенсиянын өлчөмү чыгарылат. Пенсиянын базалык бөлүгү бул Кыргызстандын камсыздандырылган жараны, башкача айтканда, мамлекетке салым кошуп, өзү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн адамдарга мамлекет тарабынан кепилденген бөлүгү болуп эсептелет. Бул бөлүк министрлер кабинети тарабынан бекитилип, республикалык бюджеттин эсебинен каржылана турган бөлүгү, ошондуктан кепилденген бөлүк азыркы күндө 3170 сомду түзөт. Анын өлчөмү ошол орточо айлыктын 12%дан кем эмес өлчөмүндө кармалып турат. Ал эми пенсиянын камсыздандырылган бөлүгү бул ошол камсыздандырылган адамдын өзүнүн кошкон салымына жараша болот. Бул мамлекеттен көз карандысыз өзү үчүн баягы иштеп тапкан маянасынан которуп, ар кандай тарифтер менен төлөп жүргөн төлөмдөргө, социалдык төлөмдөргө жараша болот. Канчалык төлөмдөрдү көбүрөөк төлөсө, пенсиясынын өлчөмү ошончолук көбүрөөк болот. Биз эмне үчүн 96-жылга чейин, 96-жылдан кийин деп бөлөбүз, анткени 96-жылга чейин камсыздандыруу принциптери иштечү эмес. 96-жылы жеке камсыздандыруу эсеп киргенден баштап, ар бир адамдын өзүнүн эсебине төлөгөн төлөмдөрү тууралуу маалыматтар топтолот. Ошонун негизинде келечекте пенсиясынын экинчи камсыздандыруу бөлүгү чыгат. Ал эми 96-жылга чейинки эмгек стажы менен чыккандар, булар биринчи камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Жалпысынан алганда, базалык бөлүгү, камсыздандыруу бөлүктөрүнүн суммасы келип, жалпы пенсиянын өлчөмүн берет. Камсыздандыруу төгүмдөрү иштеп жаткан адамдын өзү үчүн жана иш берүүчү тарабынан төлөнүүчү жанагы салыктан сырткары социалдык төлөмдөр. Бул ар бир иштин өзгөчөлүгүнө байланыштуу белгиленген ченемдерде төлөнө турган төлөмдөр. Бул азыркы учурда салык кызматы тарабынан жыйналып, топтолуп, жеке камсыздандыруу эсептерине түшүрүлөт. Келечекте анын пенсиясына түздөн түз таасир этет. Төлөмдөрдүн өлчөмү белгиленген ченде төлөнүп аткандан кийин айлыктын өлчөмү канчалык жогору болсо, ошого жараша белгиленген ченемдин өлчөмү дагы жогору болот. Эгер азыраак айлык алгандардыкы азыраак болуп калат дагы, көбүрөөк алгандардыкы көбүрөөк төлөмдөр жүргүзүлөт. Бул жалпысынан алганда пенсиянын экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө түздөн түз таасир эте турган көрсөткүч болуп эсептелет. Топтомо бөлүктү көп учурда биздин пенсиялык фонд менен топтомо пенсиялык фонддун айырмасын билбей, анан суроо талаптар көп болуп атат. Ошондуктан түшүндүрмө берип кетели, буга чейин да айтып келебиз. Топтомо фонд бул кийин пенсиялык система киргизилген компонент катары 2% иштеп аткан адамдын айлыгынан кошумча кармалып баштаган. Бул 2010-жылы гана кирген. Анан бул системада 1-январь 64-жылдан кийин төрөлгөн эркектер жана 1-январь 69-жылдан кийин төрөлгөн аялдар гана катышат. Анткени жаш курагы келечекте пенсиясына көбүрөөк акча топтом жасай турган курак болгондуктан ушул категориядагы жарандарыбыз гана катышат. Ал эми андан улуу муундагылар, булар толугу менен пенсиялык фондко гана, мисалы үчүн 8% пенсиялык фонд, 2% топтомо фондко чегерилип атса, бул көрсөтүлгөн даталарга чейин төрөлгөндөр толугу менен 10%ды пенсиялык фондко төлөйт. Ал келечекте экинчи камсыздандыруу бөлүгүнө эсептелип, пенсиясынын өлчөмүнө түздөн түз эсептелет. Бул граждандык кодексте да көрсөтүлгөн. Анткени бул ар бир адамдын өздүк каражаты деп эсептелет. Бул мураскорлорго да бериле турган 2% болуп эсептелет. Анткени пенсиялык фонддун каражаттары берилбейт. Анткени учурдагы пенсияга төлөнүп кеткендиктен топтомо фонддун каражаттары топтолуп, келечекте ошол кишинин жеке менчик каражаты катары эсептелет. Анан нак акча түрүндө топтолот.
ал инвестициялык киреш алып келиш үчүн тиешелүү багыттарга салынат. Бул баалуу кагаздар банктык депозиттерге салынып, үстөк кошумча киреш алып келиш үчүн иштейт дагы. Ошол адамдын өзү үчүн иштейт. Жана биз банкка узак акча катары салып атпайбыз, ошол сыяктуу эле бул каражаттар келечекте пенсиянын жанагы жалпы негизги пенсиясына кошумча бир жардам көмөк катары алына турган каражаттар болуп эсептелет. Ошол адамга жардам катары качан ал кишиге керек болгон учурда ошону алып өзүнө пайдалана турган каражат катары дагы түшүнсөк болот. Кыргызстанда жалпы пенсияга чыгуу жаш курагы эркектер үчүн 63 жаш белгиленген, ал эми аялдар үчүн 58 жаш белгиленген. Ошол эле учурда талап кылынган жанагы биз айтып аткан базалык бөлүгүн толук алыш үчүн талап кылынган стаж 6 жылдан кем эмес болуш керек. Ошол учурда гана айтылган шарттарда пенсияга чыга алышат. Ооба, Кыргыз Республикасында жалпы жаш курактан сырткары дагы биз тоолуу аймак болгондон кийин бийик тоолуу шартта алыскы барууга кыйын зоналарда жайгашкан, ошол эле учурда жанагы көп балалуу энелер, майып балдарын баккан энелер, ушул сыяктуу жеңилдик шартта чыга турган пенсиялар, жана оор өндүрүш, зыян өндүрүштөрдө жер астында иштегендерге дагы жеңилдик шартта 63-58ден эмес 8 жыл эрте, ушундай бир эрте чыга турган шарттар каралган. Мунун бардыгын толугураак маалымат алыш үчүн ар бир жаран өзүнүн жашаган жери боюнча биздин башкармалыктарга кайрылса, тийиштүү документтер менен толук түшүндүрмө ала алышат. Пенсияны көбөйтүүнүн жолдору бар. Бул жеке өзү жана айтып аткан эсебин толтуруп төгүмдөрдү төлөп турган болсо, өз ыктыяры менен пенсиясынын өлчөмүнө түз таасир этет. Же болбосо, мисалы үчүн, кээ бир жарандарыбыз бар, иштебей эле койсом пенсияга чыгам деп жүрө бергендер бар да. Ошондой жарандарыбызга дагы үндөп кетет элек. Сиздер социалдык жактан кийин бир мүмкүнчүлүк алыш үчүн коргоо жагынан төгүмдөрдү төлөп турушуңуздар керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, иш менен камсыз болуп, иштеп, айлык акыңыздардан төлөшүңүздөр керек. Ошол төгүмдөрүңүздөр кийин сиздерге болочок пенсиянын өлчөмү болуп эсептелет. Ооба, жакынкы арада салык кызматта бул тууралуу жакшы маалымат берип кетти. Жарандарыбызга мүмкүнчүлүк мыйзам тарабынан берилген, жол берилет. Эгер кандайдыр бир стаж жетпей калган учурларда алдыга ушул айга же келечек айларга өз ыктыяры менен төлөп алса болот. Же болбосо 96-жыл жеке эсеп киргизилгенден кийинки учурга 8%, орточо айлыктын 8%дан кем эмес өлчөмүндө төлөп туруп, камсыздандыруу стажын толуктап сатып алганга мүмкүнчүлүк берилет. Учурда Кыргыз Республикасында пенсиянын орточо өлчөмү 11.200 сом тегерегинде. Бул көрсөткүч дагы Улуттук статистика комитети тарабынан белгиленип, эсептелип чыгарылат. Бул орточо көрсөткүч, ошон үчүн бул көрсөткүчтү баягы бир чек катары кабыл албаш керек. Мындан төмөнүрөөк алгандар да бар, андан жогору алгандар да бар. Ошондук төлөө жолдорун тандап алууга мүмкүнчүлүк берилген. Бул мурдакы банктык система анча өнүкпөгөн учурда почта кызматы аркылуу гана алышчу. Азыркы күндө толугу менен көпчүлүк басымдуу бөлүгү банк кызматын өтүп атат. Учурда эки жол менен алса болот: банктык кызматтан же болбосо почта кызматынан. Почта кызматынан алуунун кайсы жакшы жагы бар?
жана бизде жарандарыбыз ар кандай шарттарда барып алганга мүмкүнчүлүгү жок, үйүнөн чыга албагандар бар ден соолугуна байланыштуу. Ошондуктан бул мүмкүнчүлүктү мыйзам жол берет тандап алууга. Ошондуктан почта кызматкерлери үйүнө жеткирип берүү жолу менен төлөп берет. Ал эми банктык кызмат же болбосо ведомостор менен банктык филиалдардан алса болот, же болбосо жанагы банкоматтардан чечип алса болот. Пенсияга чыккан учурда эле биз арызында ушул пенсиянын төлөнүшүн тандоо мүмкүнчүлүгүн сунуштайбыз. Эгер мүмкүнчүлүгү болбосо почта кызматынын кызматкерлери жеткизип берет. Эгер мүмкүнчүлүгү болсо банк мекемелеринен эсебин ачып келгенден кийин биз ошол жака которуу менен бул пенсия чегерилип аткан учурда эле мүмкүнчүлүк берилет. Эгер мурдатан бери алып жүргөн адам болсо, эгер жаңы технологиялар менен мүмкүнчүлүктү пайдаланып алам десе, анда банк кызматына арыз жазуу менен өтүп кетсе болот. Сиздер менен Кыргыз Республикасынын коомчулук менен иш алып баруу башкарманын башчысы Мукамбетов Жеңишбек болду. Суроо жоопторуңуздар болсо, сурооңуздар болсо, кайрылууга дайыма мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сиздер менен жолукканга дайым даярбыз.